Кыргыз тест мамлекеттик мекемеси 6 жылдан бери заманбап ыкмада тест кабыл алып келет. Ага күнүнө кээде 100гө жакын адам кайрылат. Быйыл гана пандемияга байланыштуу келип тест тапшыргандар азайды. Ошол 14-жылы бысмылла деп биринчи жолу Кыргыз тестке президент аппаратынан 13 киши келген эле. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин расмий катталуунун негизинде 50 миңден ашык мамлекеттик кызматчы тест тапшырды. Быйыл болсо тилекке каршы ошол жанагы пандемияга жараша 2 миңге жакын гана адам тапшырды. Бул дагы ошол күздөн баштап күчүнө кирди да, ага чейин албетте. Ага чейин болсо жергиликтүү аткаруу бийликтерине, айыл өкмөттөрүнө дегендей мэрликке талапкерлер ошол пандемия учурда ишти солгундатпаш үчүн, уюштуруу иштери токтотулбаш үчүн алар да келип тапшырып атты. Чындыгында мамлекеттик тилди билүү деңгээли биздин жергиликтүү калктын деңгээли ырас эле жакшы. Кыргыз тесттин иши менен вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева таанышты. Өкмөт өкүлү заманбап ыкмада иш алып баруу натыйжа берерин, мамлекеттик тилди баардык кызматкерлердин билүүсү өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи. Региондордо деле биз кыдырып жүргөндө, региондордон биздин жарандарыбыз да көп кайрылышат да, ошол расмий биздин мамлекеттик деңгээлдеги жолугушуулардын баарын кыргыз тилинде өтпөйсүздөрбү деп талаптар көп болуп атат. Ошол күнүмдүк талап өзүнүн тилин өнүктүрбөгөн мамлекет кийин кандай болот деген туура мындай ой пикирлер сындар айтылып атат. Ошондуктан бул жерде мен ойлойм, ушу өзүндө имараты бар экен, эми отурган жериси да бар экен, тест ала турганда мындай имараты бар экен. Ошол жерге сөзсүз түрдө мен ар бир жараныбызды келип үгүттөйт элем. Ар бир мамлекеттин өзүнүн тили өнүгүш керек деген жарандар болсо, сөзсүз түрдө бул мындай тесттин өнүгүшүнө да салым кошмок. Сынак, окуу, суроо жооп сыяктуу бир нече бөлүмдөн турат. Эгер мамлекеттик кызматкер алгачкы жолу тест тапшырган учурда эң жогору деген натыйжа көрсөтсө, ал кийинки жылдарда сынактан бошотулат. Соңку 2 жылдан бери мектеп окуучулары да бул тутум аркылуу тест тапшырууда. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.